Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Жалал Абад облусунун Дача айылынын тургундары бир топ убакыттан бери жарыксыз жашап келишет. Тиешелүү жактарга кайрылышкан, бирок эч жыйынтык чыккан эмес. Видеону көрүүчүбүздүн баяндоосунда уксак. Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр. Үмүттүү аябай жакшы чыкты, ээлүүнү деп. Биз ушу бизде дагы кичине көйгөй бар. Эл үчүн чоңдор иштебей жатканы ачык эле болуп атат. Ушу Үмүт телевидениеси аябай жакшы кылды, ээлүүнүн түзүп коюп. Бизде дагы кичине көйгөй бар, ошол көйгөйлөрдү айтып коюшка эми керек болуп атат, эми айтып коюш керек болот. Моминтип биз жерибиз Жалал Абад областынан тартып атам. Мен Дача деген айылда, Биримдик деген кварталыбыз биздин айыл. Бизге свет керек, биз мэрге кайрылсак, мэр бизге эме кылбады. Светиңер районго карайт деп карабай коюшту, арыз жаздык, барбаган жерибиз калбады. Алар ал жака өткөрүп берип койду. Районго барсак, силердин жериңер шаарга карайт деп туруп, ошо шаар коюп бериш керек силерге столпаларды деп койду. Бизге столпа керек. Ал столпа жок, ошо биз жаңы келген чектерден биз бүт баарыбыз эптеп эле моминтип, момундай жыгачтарды коюп свет тартып отурабыз. Бул чоңдорго кичине карап айтып которган инсандар болсо, чоңдор кичине жогору жактан уга алып экен биздин үнүбүздү деген тыянакка келип, биз моминтип момундай жыгачтарды коюп, момундай кылып светтерди тартып биз үйгө киргизип отурабыз. Үнүбүз эч кимге жетпей жатат. Мына ушул эле кичинекей жыгачтарды коюп тарткандан мына канча көзүңүздөр көрүп атасыздар. 7-8 үй уланып отурабыз. Айла жоктун иши болуп атат бизге. Столпа жөнөкөй алыбыз жеткенче коелук жыгачтардан десек, ага жооп бербей жатышат бизге. Теректерден коелук, ал жеткенче эми чоңдордон кичине жардам болор экен деген бизге акыркы үмүт ушул Үмүт ТВга жөнөтүп жатабыз. Ушуну чоңдор карап койсо жакшы болмок эле, кичине жогору жактан кичине карап койсо бизге. Жалал Абад областынан светибиз Узак районуна карайт, жерибиз Жалал Абад областына карайт, шаарга карайт. Эки жолу атабыз, мына моминтип ушундай светтерди тартып отурабыз. Бишкек шаарында аба ырайынын өзгөрүшү менен жолдо жүрүү жайлап, айрым айдоочулар тазалык кызматкерлеринин өз иштерин канааттандырарлык кылбай жаткандыгын айтышууда. Здравствуйте. Это вот улица Анкара. Вот это получается, начиная от Тунгуча, вот уже скоро Алматинская будет. Пробка, затор. Просто ужасный гололед. Нигде ничего не засыпать, сплошной лед. Нигде не засыпают, не видели ни одного работника, ни одной машины. Хотя твердят, что они все засыпают, все делают. Здесь просто невозможно ездить. Воронцовка айылынын тургундары берүүбүзгө кайрылып, ичүүчү суусу жок жашап жаткандарын айтышат. Алар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Бул мечитибизде суу бар дагы, кайра тиги үйдө суу жок, тиги үйдө жок. И тегерегинде могу двухэтажный 2 домдо жок, 8 семья бар. Ар жагында больницанын 3этажный домдору турат, аларда суу бар. И бизде жок мына. 28 жыл болуптур келгенибиздиги. Бизге 4 жыл болду, 4-5 жылда. Мына бу жер мечит, даватчылар келет, буларда суу кенен, напор жакшы. Аркы тети двухэтажный 2 домдо жок. Рядом турган. И кайра эле бул үйдө да суу жок. Бул көчөбүздө да жок. Бул катарда үйлөрдүн баарында жок. И ар жагында курорталоянын 3этажный домдору турат. Аларда суу жакшынакай агып атат. Курорталоянын үйлөрү. А карапайым могу жерде 15 түтүн үйдө капляда суу жок. Сап боюнча ушу бизге кичине жардам болуп, ушу элдин көйгөйүн чечип берсеңер жакшы болот эле. Суудан таптакыр ушу чөлдө жашагандай эле жашайбыз. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Ырдык айылынын тургуну берүүбүзгө кайрылган. Анын айтымына таянсак, аталган айылда көчөлөр өтө кичинекей болгондуктан унаа менен жүрүү кыйынчылык жаратат. Видеону көрүүчүбүздүн баяндоосунда уксак. Салам алейкум, мен бул Жети Өгүз району
Ысык көл облусунун Жети Өгүз районунун Ырдык айылынан чалып аткам. Госрегистрга 2-3 жолу кайрылганбыз. Алар чөт келген жок бияка. Монтип көчөлөр тар, бактарды тилип салган. Жол мындай жыл сайын эле кичирейип бартат. Свет аябай өчөт, талдарды кыйбайт, закон иштебей атат. Ушуну аябай суранат элек, кабыл алып берсеңер жакшы болот эле. Монтип көчө жок. Бир эле машина өтөт, ар жактан встречный келатса ошо бойдон машина токтоп калат. Мына монтип чыгып алышкан. Биякта көбүнчөсү многонациональный эл жашайт, дуңгандар жашайт. Ошо анан монтип жолдорду тосуп салган, бактарды тигип салган. Монтип аябай тар, жолдун баары мусор. Постоянно ыргыта беришет. Ушуну бир кайрылат элем кыргыз элиме. Ушуну бир текшерип, бир сыйра катуураак эмелерди кабыл алып берсеңер жакшы болот эле. Нарын облусунун Эмгекчил айылынын жашоочулары кезектеги видеону жиберишкен. Көрүүчүбүздүн айтымында буга чейин Солто Сары Алтын кенинде иштеген кызматкерлер жумушсуз калып, аталган кендин сатылышы боюнча түшүндүрмө берүүсүн талап кылып, айылдык депутаттарды чакырышкан. Бирок бүгүн дагы бул маселе чечилбеген бойдон калганын көрүүчүбүз кошумчалады. Моунча эл чогулуп, China Round компаниясына жер сатылып, Нарын облусунан жерди негизи өкмөт сатып үйүп атабы же депутаттар сатып үйүп атабы? Депутаттын теңи билбейбиз деп атат, Жоктор билет да. Жоктор келбегендер билет. Ошолор билет. Кайра ордуна келбейт. China Round компаниясына сатылды деп атабы. Бул массалык мушташ Каракол шаарынын Фучи Карасаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Доя Толужа дүкөнүнүн жанында жергиликтүүлөр менен эс алууга келген туристтердин ортосунда болгондугу айтылат. Массалык мушташ тууралуу Ысык көл ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда алардын маалыматы жок болуп чыкты. Бул мушташ тууралуу арыз түшкөн эмес деп билдирди маалымат кызматы. Учурда тактоо иштерин жүргүзүп жаткандыктарын билдиришип, кененирээк маалыматты кийинчерээк беришерин айтышты.
Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.